Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Бизде мындай суроо болот эле да, менин жолдошум аллергия болуп атат да азыр ошо андан бери нан чыгарган жерде иштечү эле да, анан ошол жерден жанагы эме ундун ошо чаңынан аллергия болуп, анан ошондон аллергиясы кичине күчөп кетти да, азыр постоянно жөтөлүп калат да эртең менен. Недавно өзүбүз Москва шаарында турганына байланыштуу ошо Кыргызстандан аллерголог таап, ошого жазылып бир аз эме кылганбыз да, текшерүү кылганбыз. Анан бизге Симбикорт, Сингуляр, анан Кисизал деген ошо үчөөнү берди эле да. Азыркы убакта ошону кетип атабыз да, бирок бизде эч кандай мындай эме болбой жатат да. Жардам бир аз баягы пекарныйда ошол азыр иштебей калгандыгына байланыштуу кичине азайды, бирок могу жөтөлгөнү, чүчкүргөнү эртең менен ошол калбай жатат да. Ошону дагы кандай кылсак болот? Анализдерин тапшырсак, ошо же нейтрофили, если жаңылышпасам, анан лейкоцитпи, лимфоцит экөө бирөөсү повышенный, бирөө пониженный болуп чыккан да. А калганы вроде жакшы эле болчу да. Дальше кандай кылсак болот? Ошо сиздин көзөмөлүңүзгө кичине шартка байланыштуу азыр эмете албай атам да, жазыла албай жатам да. Анан сиз хотя бы мындай оозеки кандай кылсак болот, эмнеден, диетабы же эмне жардам берет, ошону билбей жатабыз да. Диета 100% берди, сиздерге эч кандай анын тиешеси эле жок, биринчиденчи. Экинчиден, сиздердин случайда уже конкрет түрдө аллерген билинип атат, туурабы? Бул ун деп атасыз, жана сиз айтып аткандай ун деп атасыз. Демек, ошо аллергенден эле сактанууну сиздерге сунуштайм. Анан үчүнчүдөн, жана аллерголог врач жазып берди деп атпайсызбы? Именно ошол аллерголог врач менен обратно байланышып, дарылар эффект бербей жатканын айтышыңыз керек. Ал сиздерге уже дозасын коррекция кылып бериш керек, өзү жазган препараттардынчы. Мына ушул 3 жол эң эле эффективный жол. Анан спирометрия обязательно өтүшүңүздөр керек, бронхиальный астманы исключение кылыш керек. Ооба, ошо спирометрия өткөнбүз да. Ошону өткөндөн кандай чыкты эле результат? Жакшы. Спирометрияныкы общий жакшы чыккан, бирок ошол жерден ошо жанагы Симбикортту колдонсоң, скорее всего, ошол тоже мындай поддерживает иммунитет депчи. Анан тиги аллергологко да айттык, ошо Симбикортту бир дозада баштагыла деген да. Бир ай андан кийин баягы жардам бербегенине байланыштуу кайрадан жазылып, тиги аллергологдон сурасак, экинчи дозага өткүлө деп айткан да. Анан ошол менен экинчи дозага өтө элекпиз, пока ошо сиздин аллергия боюнча эмеңизди болуп калабы деп ошол эмеден сабакты таппай улам карап ушинтип аткам да. Анан эми скорее всего дагы байланышабыз го, бирок дагы сизден кандай кеңеш болот деп ошону сурайын дегем да. Ошол менден кеңеш жана айтып өткөн аллергендерден сактаныңыздар. Биринчиден, сиздер билет экенсиздер эмнеден аллерген. Экинчиден, жанагы дарылардын дозасын өзгөртүңүздөр, жардам бербей атса өзгөртүш керек. Үчүнчүдөн, как раз мына аллергия боюнча вебинарым бар болчу, ал дагы чыгат ошол долбоорго. Ошону көрүңүздөр, кошумча сунуштарды аткарыңыздар. Бирок мен лично өзүмдүн опытымдан аллергия кимдерде жеңил өткөн, кимде фолиевая кислота идеальный жыйынтык болсо, идеальный баягы референстик значение турса, витаминди идеальный болсо, ошолордо өтө жеңил өтөт. Анан аллергия боюнча мен мурунку эфирлерде да көп айтып кеткем. Ошол эфирлерди кайра YouTube'дан кирип көрүңүз. Анан ошого жараша чечим чыгарыңыздар. Анан бирок эң башкысы, эгерде реальный мындай результат менен аягам десеңиздер, албетте көзөмөл бул идеалдуу болмок, бирок шартыңыздарга байланыштуу ошол баягы өзүңүздөр ишенген аллерголог менен иштешсеңиздер туура болот. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып,
дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана дени сак абалда жашап жүрөбүз. Кудайым буйрса өзүмүздүн врач долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманатта туруңуздар.